Барыңыздарга салам, урматтуу Кызыл Квадрат каналынын көрүүчүлөрү. Сиздер менен кайрадан жаңылыктар топтому. Анда эмесе баштайлы. Токио Олимпиадасынын катышуучусу Бекдөөлөт Расулбеков баштаган кыргызстандык спортчулар оор атлетика боюнча дүйнө чемпионатына катышат. Маалыматты өлкөнүн аталган спорт боюнча федерациясынын вице-президенти Уланбек Молдодосов тастыктады. Мелдеш Өзбекстандын Ташкент шаарында 7-декабрда башталып, 17-декабрда жыйынтыкталат. Расулбеков 102 кг салмактагылар арасында А тайпасында финалдык бөлүктө таймашат. Ал 15-декабрда Мелдешке чыгат. Мындан сырткары Ишенбек Муратбек уулу менен Элзар Таиров Б тайпада 67 кг салмакта атсалышат. Дагы эки лидер атлет Изат Артыков менен Эмил Молдодосовду да даярдаган болчубуз. Ал экөө машыгууда жаракат алып калганына байланыштуу Мелдешке барбай калышты деген Молдодосов. Ал ошондой эле учурда спортчулар Өзбекстанда машыгуу сборунда жүргөнүн кошумчалады. Лондон 2012, Рио 2016 жайкы Олимпиада оюндарынын жана дүйнөнүн учурдагы чемпиону орусиялык белгилүү балбан Роман Власов кыргыз балбаны Акжол Махмудов менен жакынкы убакта күрөшүү ниети бар экенин билдирди. Бул тууралуу Власов социалдык тармактагы баракчасында видео кайрылууда айтты. Мага Акжол Махмудов менен болгон күрөш тууралуу көп адамдар жазышат. Ал Олимпиада оюндарында өзүнүн татыктуу экенин далилдеп, күмүш медалдын ээси болду. Балким биз кадимки күрөштөрдө жолугарбыз, бирок андан майнап чыкпаса бул күрөштү уюштуруу керек. Анткени убакыт өтүп жатат. Мен дагы көп 3-4 жыл күрөшөм. Анан бул жолу ушуну өткөрбөсөк, анда эч кандай мүмкүнчүлүк болбойт деп ойлойм, деди Власов. Роман Власов Акжол Махмудовдон 9 жаш улуу. Сентябрь айында дагы Роман Власов Акжол Махмудов менен килем үстүндө күрөшүү ниети бар экенин билдирген.